Айжанылдын жаңы жашоосу сыртынан караганда жомоктогудай эле. Заңгыраган үй, кымбат эмеректер, жаркыраган люстралар. Бирок бул кооздуктун артында коркунучтуу чындык жашырылган болчу. Аскардын мүнөзү күндөн күнгө өзгөрүп, анын сүйүүсү акырындап катаал көзөмөлгө айлана баштады. Бир күнү кичинекей эле катачылык Аскардын каарын кайнатты. Мен бармын, ошол жетет. Жок дегенде апамдарга барып келейинчи. Ошол кечте Айжанылдын жашоосу биротоло өзгөрдү. Менин айтканымдан чыкпайсың дедим беле сага. Аскар, суранам, токтотчу. Күзгүдөгү өзүнүн чарчаган жүзүн, бетиндеги көк аланы косметика менен жашырып жатып, ал бир нерсени түшүндү. Бул алтын сарай эмес. Бул анын азабын эч ким укпаган алтын тор. Эртеси күнү Аскар кайрадан кечиримдүү күйөөгө айланды. Тизелеп, кымбат гүлдөрдү сунуп, жалынып жатты. Жаным, мени кечирчи. Сени катуу сүйгөнүмдөн ушундай кылдымбы? Бирок Айжанылдын ичинде бир нерсе сынып калган эле. Ал эми бул сөздөргө ишенбейт болчу. Жалган убадалар анын жүрөгүндөгү жараны айыктыра албайт. Түн ортосу. Баары уктаганда Айжаныл акыркы кадамга барууну чечти. Апа, мени бул жактан алып кеткилечи, мен мындан ары чыдай албайм. Колдору титиреп, бул анын кутулууга болгон акыркы үмүтү эле. Оор эшикти акырын ачып, ал караңгылыкка кадам таштады. Артына кайтпоо үчүн, эркиндик үчүн ал качып кетти.